окшошкон. Аяшаба, Тима, жетимдер. О Сыдык ака эмес. Сыдык ака өзүңүзгө алып албаң анан. О Сыдык ака. Бечара акам борум ооруп кетти. О Сыдык ака. Сыдык ака. О Аяшаба, Тима, жетимдер деп атам. Өзүңүзгө алып албаң дейм ака. Болду мен. Сиз ака мени менен болсоңуз, менин мында оң колум болуп алсаңыз өсөсүз. Мына 12.000 шот аласыз Сыдык ака. Оң колум болуп алың. Сол колума бир помощник табып алың, ким достойный. Ошондо өнүп өсөсүңөр. Мындай 1000 шот, бир мындай 12 шот, мына гадой өзүнө өзү уруп атат, мына жетим. Тима топ бирде отурат. Карасаңар өзүнө өзү 600 канча шот уруп койду. Бул арам адам болуп кеткен да арам. Өзүнө өзү эмне жакшылыгы, мен ушунчалык дагы түгөнүп калдым. Заявление жазса, мен дагы заявление жазам дей турган күнгө келип калдым. Безвыходный положение. Мага жазса боло берет. Анан мен камала беришим керек, соттон сотко көчөдө жүрө беришим керек кыйналып. Жазган болсо мен деле, мага деле айтып атат, сага жазса сен деле жаз деп атат. Азыр эми мыйзам чегинде сен сага жазса сен дагы жазганга болот деп атат. Аргам кетип, макул жазсаңар мен дагы жазам деп атам. Не дейм анан? Жазды, 3 ай камалдым, 100 000 штраф төлөдүм, макул деп атам. Кече бирөө түнкү саат 2'de чалып алып жолугалы дейт. Ал мен билбейм да, ал дагы мисалы мен урду, сөктү деп жазып койсо мен камалып кетиштин каалабайм. Ошон үчүн мен дагы өзүнө жараша 102 чакырдым. Булар болсо апаны кошуп, мен дагы өздөрүнө жараша апаларын сүйлөсөм жазабыз деп атат. Мен айттым, мен дагы жазам анда. Жок, болду, апаны кошпойбуз дедим. Болду анда дедим. Отказ анда, мен да жазбайм дедим. Какой привет, такой ответ болду туугандар. Мен эмне ушинтип көчөдө жүрө беремби? Бул элдер жазса боло берет экен. Соттон сотко чуркап кыйналып жүрөм. Анан мен дагы уже тажадым, мен дагы айтып атам, анда жазсаңар мен дагы жазам. Ошондон айтып атам, могу жерде балам кичине фондко сайылып калыптыр. Могу жерде келип ошо раскидать этейин деп отурам. Туугандар, мен өзүм менен сүйлөшө турган болсо просто мындай психологический туруштук бере албайт. Ачыгын эле айтып коеюн. Ход парламент, ход чагылган, ход зама. Лично өзүм менен эч кимди үй бүлөнү, апаны аралаштырып сүйлөшөм десе, любойдун ордуна коем. Мен лично мени менен сүйлөшөм десе, пожалуйста. Просто бир моменттер болот, секирип кетет, чычалап кетет, анан апаны кошуп, анан баягы катындарский движение кылып берет да. Эркексиңби, лично мени менен сүйлөш до конца. Вот ошондо мен айтам, молодец. Өткөндө эле айтыпма балам, кыйналып аткан болсоң апаны үйгө кел. жөндөн кошкон жокпуз. Үйдө жат деп айтып мына үй турат кеңири. Сен өзүң баштадың. Жерде кучтагында жүрсөң карайт. Анан бул айтып койду. Сен ким элең? Сен апаңды на колени отургузуп койгон адамсың. Ошон үчүн сен мен менен недостойныйсың общенияга деген эле сөзүн айтты. Сен текебер адамсың, Бауыржан. Мен айттым. Тиги сот. Мен деле мисалы туура эмес да, мисалы парламенттин апасынын сүрөтүн коюп алып, на колени отуруп жүргөн десем жагабы парламентке? Апасы жазат барып, туурабы? Өзү жазат барып, өздөрү тийишип провокация кылат. Мен деле эртең ошентип чыксам болот. Чагылгандын апасынын сүрөтүн коюп, мына мен на колени отуруп жүргөн десем туура болобу? Туура болбойт. Апа жөн эле бейкүнөө апаны кошуп атат өздөрү. Мен айтып атам, апаны кошпогула. Андай провокация менин да колуман келет.